Мен төрағаға кайрылайын дедим эле. Төрағаға Молдакын Абдуллаевич, Ашырбек Мойдунович. Маселе 2011 жылы мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча Жогорку Кеңеш токтом кабыл алып, программа бекиткен. 2011 жылдан бери ошол натыйжалуу башкарабыз деген улутташтырган объектилер эмне болуп атат? Натыйжа алып келдиби? Канча деген объектилер кай жерде турат? Аны жеңичинен кай жакка кетип атат? Мамлекетке же ишкерге пайда алып келбеген объектилердин мен ойлойм арадан 6 жыл өттү, бир чечим чыгара турган мезгил келди го. Молдак Абдуллаевич, эмнесиге кайрылып атам? Президент өзү бир көзөмөлгө албаса болбой калды окшойт. Ишиндегисин ташый турган ташып бүтүштү. Ары бери улак кылып тартып, бөлүп, назыр депутат комиссияда түзүлүп атат. Анда сырткары арестке салынган объектилер бар. Кадыржан Батыровдун объектилери бар. Мына базары, муниципалдык базар, ошол мэрияга өткөрүп берилди. Ал туура чечим. Ошол мезгилде мисалы Арсланбапта Батыровдун пансионаты бар. Ал элдик деп мамлекеттик предприятие түзүлгөн. Ал жерде кандай башкарылуу болуп атат? Кандай салык түшүп атат? Мамлекетке кандай пайда алып келип атат деген суроолор бар. Раз ошондой жайгашкан жерине жараша муниципалдык мекемеге өткөрүп берип атабы, анда ошо Арсланбап айыл өкмөтүнө жайгашкан пансионаты дагы Арсланбап айыл өкмөтүнө өткөрүп бериш керек. Алар ал жерде оорукана кылабы, бала бакча кылабы, мына эффективдүү пайдалануу деген, натыйжалуу пайдалануу деген ошол болот. Урматтуу депутаттар, мына өткөндө Социал-демократтар партиясы фракциясы дагы бул маселени карады. Чындыгында бышып жетилип турган маселе. 7 жылдан бери 7 тыйын алып келбей мамлекетке, тескерисинче банкрот болуп, зыян алып келип аткан объекттер толтура. Мына бир папка материал 5-чакырылышта биз фискалдык саясат комитетинен атайын жумушчу комиссия түзүп каралып чыккан. Мына ошону карап, Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыгууга мен төрага сунуш кылат элем. Жогорку Кеңештин токтомун аткарылышы боюнча, натыйжалуу пайдалануу боюнча. Экинчи маселе, быйылкы жылы мына кар көп жаагандан улам айтылып кетти, Осмонбек Мамедович аныштагын. Ошол эле Чаткал районунда, Чоң Алай районунда кардын көлөмү көбөйдү. Эртең Тоют боюнча маселе болот. Жол боюнча маселе болот. Бүгүнтөн аракетти кылып, Тоюту боюнча, жол боюнча бир аракеттер жасоосун сунуш кылат элем. Эртең кеч болуп кала элегинде.